катышуучулар менен дагы ошо алыскы лейлектер айылдагы мугалим дагы сиздердин катарыңыздарда катышып аткан мага сыйынып анан кадыр ошол ишке рахмат айтыш керек. Ар дайым ушул айылдан дагы бир ошол түпкүрдө казанда иштеп жүргөн адамдарды ушул катыштырган өзү жакшы болот да. Сизге рахмат кадыр ошол. Эми менин темамды байкасаңыздар бир таң калыштуу эле тема аламдашууга адамдашуу менен жооп берели деген тема. Аламдашууга адамдашуу менен жооп берели дегендин ичинде чоң маселе бар урматтуулар. Аламдашуу бул дүйнөнү таптап жана Суламан агайыбыз айтып кетмекчи, бир алам дүйнө бир айылдай болуп калды. Тарып баратат деп жана дагы кийинкилер айтты. Бир айылдай болуп. Ага кошумча IT-технология, искусственный интеллект, жасалма интеллект, саналик, булар бардыгы веление времени дейт, азыркы замандын жаларысы. Ал прогресстин өтө чоң кыймылдаткыч күчү. Ошону менен биргеликте өзүнүн өтө чоң маселелери дагы проблемаларды дагы камтып жатканы талашсыз аксиома болуп калды. Урматтуулар, ушул жерде бир маселеге көңүл бөлөлү. Аламдашуунун мен айтып атамын өтө чоң жакшы жактары менен биргеликте кабатыр кылган, ойлондурган жагы бар. Ошон үчүн бул тема аламдашууга адамдашуу менен жооп берели дегенде, аламдашуу деген ал жакта аныктамалар менен берген слайдта мен көзүм чагылып атат. Бирок урматтуулар, аны мен айтып отурбайын, убакыт үнөмдөйүн дагы. Адамдашуу менен жооп берели дегенди кандай түшүнсөк болот, кандай чечмелесек, ушуга бир аз токтолуп кетейин. Урматтуулар, көп ушуну сурайт. Адамдашуу менен жооп берели дегенди адамдын потенциалын ачалы. Адамдын потенциалы ал эмне дегенде аң сезими, интеллекти, руханий дүйнөсү, анын жаратмандыгы, анын азыркы стабилдүү эмес колунда стабилдүү жашай билүүсү, жана Эдвард Тойн айткан чакырып жана жооп теориясы да жооп бере тургандай азыркы замандын жана келечектин чакырыктарына жооп бере ала турган инсандарды тарбиялоо, ошолорду даярдоо маселеси. Урматтуулар, бул өтө чоң курч маселе. Мен ошол алыскы айылдарда иштеп жүргөн мугалим катары сиздерге кайрылып айтамын. Аламдашуу айылга чейин жетти, бирок ошол айылдын балдары, айылдын элдери аламдашууга тете жооп, адекваттуу жооп бере алуу мүмкүнчүлүгү барбы деген ойлоп туруп атат. Ошол үчүн барган сайын биз илимди жакындатып, билимди, маданиятты айылга жакындатып, айылдын илимий, маданий билим алуу жөндөмүнү жогорку даражага көтөрүшүбүз зарылчылыгы болуп атат. Анткени урматтуулар, мына биз ошол миссияны, ошол маселени илим чөйрөсү менен биргеликте, билим берүү чөйрөсү, маданият менен чөйрөсү менен биргеликте эгер ишке ашырбасак, жалпы эле аламдашууга адам потенциалын көтөрүп, ачып, эгерде адекваттуу жооп бербесек эгер, ошо глобализациянын дөңгөлөгүнүн астында калып кетпейби деген коркунуч болуп атат. Азыр мына сиздер жаш эле угуп атасыздар. Дүйнөлүк чоң мамлекеттер, империялык даражага жеткен мамлекеттер, жана азыр менден илгерки баяндамачы айтып кетти. Бир убактагы социолог, футурологдордун айтуусу боюнча 50-100 жылда жоголуп кетүүчү улуттар бар, Астандагы улуттар бар деген. Ошол коңгуроо чалып туруп, эй, Астандагы элдер, ошонун ичинде кыргыздар, саныбыз аз болсо дагы сапатыбызды көтөрүшүбүз керек. Сапатты көтөрүү деген ошол адам потенциалын көтөрүү. Ал кандай жолдор менен дегенде, кийинки бир эме бар эле, адам потенциалын көтөрүү деген. Ошол эмени кайра коюп берсеңиз адам потенциалын арттыруу деген ал жерде эме бар. Мына жерде карасаңыздар, ал адам потенциалын арттыруу дегенге эмнелер кирет дегенде, анын жаратмандыгын арттыруу, анын интеллектин арттыруу, руханий дүйнөсүн арттыруу жана үйлөнүү. Азыркы заманда кечеги информация бүгүн эски болуп атат. Бүгүн мектеп жана жазды бүтүрүүчүлөр бүткөнгө чейин алар окуган программа эски болуп калып атат. Мына ушундай жагдайда упреждающий, аскердик термин менен айтканда, превентивный меры дегендей
biz hazır okutup жатқан балдар бүгүнкү эмес, 10 жыл, 20-30 жылды алдыңғы көрө билген жана ошол вызовтарга, чакырыктарга жооп бере турган инсандарды даярдашка маани беришибиз керек. Бул жерде ошол жөнүндө айтып атам. Анан руханиятка бирок ошол адамдын рух дүйнөсүн толтуруу. Урматтуулар, мен 15 жыл илгери бир конференцияда айттым эле. Урматтуулар, биз бир ашказанды билсек, адамда ашказанды. Biz mına şu eksperimentin neticesinde bazı 3 kazandı taptık. İkinci kazan bu ruh kazanı. Adamın ruh kazanı eğer koyması kançalık başka bayrak bolgon menen bolbaydı eken. Ruh kazanı ne menen? İskusto, madaniyat, iman, din, adabiyat jana başka usul malumatlar menen toladı eken. Buga mani veriş gerek. Bana madaniyat ministrinin orunbasarlarına bu siz katışıp oturganыңызга aska madaniyat ben öte razımın. Bir kutuktap koyalım, ilgili kuruyla dayanattır, sanministik ol, buna uçak çekirdiniz. Buna akıllı olsun, o zaman. Buna ruh kazanını doldurur, ruh kazanını dolduruğa özgürce mani verelim. Oşalarımızdan alıp karakanda cana bir konsepsiyonu alıp çıkardık. Anın adı tarbiyanın bağlılığı, tarbiyada prioritet veriyor. Biz buna uçağa mani verelim, anam cana Kadir Koşalıç bir sözlü aytıp ketти жана бул биздин жаштарда ушу бир мына жаштарда эмес жалпы адамдарыбызда бир ан сезимди окумуштуулардын маалыматы боюнча табигаттын жер эненин планетанын мээси нерв системасы бул адам экендер. Демек биз ошол адам потенциалын күчөйтүшүбүз керек. Урматтуулар, ошол үчүн мына бизде 25 yıldan beri özümüzün eksperimentallık mektepte uçuk sabakta ötüp жүрөбүz. Neyini süre tuturak bana kadar koşardı, siz aytlar. Mına şu adamın oy жүгүртүү жөндөмүнү, akıl emgek madaniyatını östürüp, oşol адамдашууга жооп бериш керек. Ошондо, урматтуулар, азыр мына өтө чоң маселе бар, искусственный интеллект деген. Жасалма интеллект 10 000, 100 000 адамдын ишини 1 саатта, 1 күнгө жасап коюп атат. Bunu faydalanıp öğrenmişimiz gerek. IT teknolojinin, zamanlama teknolojinin, buna bir neseni eskertip aytmakçısın. Urmatlılar, jakşılığımızda jasalma intellekt dep жүрүp, tabiiy intellektimizi жоготуп албайлы. Бул өтө чоң маселе. Jasalma intellekt dep жүрүп, tabiiy интеллектimizi жоготуп албайлы. Клиповое мышление дейт. Бул даяр гана маалыматтар мээге барып, кайра гана тез эле учуп кетип атат. Биздин балдарыбыз окуу, түшүнүү, ой жүгүртүү, алган билимди пайдалануу, турмуштун проблемасын чечүү маселелеринде өтө кыйналып калып атат. Ошол азыркы бир маселе урматтуулар, азыр бардык нерсе чечиштүү, өтө чоң адамдашуу менен жооп берүү үчүн чоң бир маселе, азыр бардык нерсе чечиштүү, бирок бир чоң дефицит бар. Ал кайсы дефицит дегенде эсепсиз бескорыстный жакшылык кылуу. Жакшылык адамгерчилик сабактары жетишпей калды. Адамдар бири-бири менен мамиле кылса, сүйлөшсө парашют болуп калды. Ошол үчүн жөн эле адамдар бири-бириге сүйүп, менин менен салмактуу деп жапондордо учурашып дегенде кээде айткым келет. Бизге көбүнчө жапондорду мисал келтирет. Айтылгандар албетте жапондор жакшы, знаменитый американский улыбка жакшы, бирок кыргыздарда кетти педагогикада эзелтен бар. Айдын көчөнүн ар бир аксакалы эриге жаш балдар салам айтып, ошол диспуттарда жапондордун күлүп туруп, жайнап туруп саламдашканы бар эле. Башкача айтканда ренессанс өзүбүздүн дагы этнопедагогикадагы жакшы бир сапаттарды калыбына келтиришибиз керек. Эң акырында бая Жусуп ким Чыңгыз Айтматов атабыздын тоюн айтып кетти. Мен өзүбүздөн бирөөдү айтайын. Чыңгыз Айтматов атабыздын адамдар эң кыйыны күн сайын адам болуу дегенди бир аз өнүктүрүп туруп айтайын. Адамзатта эң кыйыны IT технология алгандашуу заманында адам боюнча калабы. Эсен болуңуздар, туштук амансыз.